Мен Жедигерова Жасмин номер 28 Нурмолда атындагы негизги мектебинин 5-классында окуйм. Менин таятам Станбеков Абдимомун 1944-жылы Кан майданга аттанган. Свердловск шаарындагы согушка чейинки даярдыктан 6 ай окуп, кийин атайын түзүлгөн Хабаровск шаарындагы согуш туткундарын кайтаруу бөлүгүндө кызмат өтөгөн. Таятам «Жеңиш келди» деген кубанычтуу кабарды бийик Секичеде күзөтчүлүк нөөмөттө турган жеринде угат. Өз убактысы бүтүп, алмашуу кечигип, 4 саат ашыкча отуруп калышат. Четирээкте бийик Секинде турган 2 орус улутундагы аскерлер каза болуп, таятам 2 өпкөсүнөн катуу суук тийип ооруп калат. Каардуу согуш, жашоо өлүм дастаны эске салат өткөн күндү баштагы. Жеңиш туусу тынчтык үчүн желбиреп, ата журттун ачык бүгүн асманы. Бүгүнкү ыр, эртеңки күн ырлары. Бүгүнкү күн жеңиш күндүн жыргалы. Бүгүнкү шаң эске салат эрдигин, баатырларды 45-жылдары. Эл сөзү бар, 50 жылда эл жаны. 100 жыл өтсө, эл гана эмес жер жаны. Эрдик өлбөйт, эскерилет ар дайым. Жеңиш күнү кайталанса 1000 дагы. Бүгүнкү күн бүткүл элдин майрамы. Жүрөк толкуйт, көңүл кунак жайдары. Эркиндик деп эли үчүн кан төккөн, баатыр бирге аты өчпөй ал дагы.